Assalamu alaikum dostlar. Men azыр Лос-Анджелес жөнүндө биринчи видеону жүктөрдөн алдым. Атай эшикке чыктым. Ошол видео жөнүндө алдын ала бир нерсени айтып коеюн деп атам. Көбүнчө бул видеолор адамдар өзү бир жака кыдырууга барганда ошол жердеги эң кооз жерлерди көрсөткөнгө аракет кылат. Кооз эмес нерсени эч ким көрсөткүсү келбейт да. Америкага келгенде деле элдин баары көбүнчө ошондой кылат. Мен деле ошол эң мага жаккан видеолорду тартып, ошолордун арасынан дагы тандалмаларын коюп, анан ошону көрсөтүп атам силерге. Силер ушул жерде бир нерсени түшүнүшүңөр керек. Бул айрыкча Лос-Анджелес жөнүндө, Лос-Анджелестин кооз тарабы. Азыр бул силер көрө турган видео ошол Лос-Анджелестин кооз тарабы. Кооз тарабы өтө көп. Анан кооз эмес жактары бар. Аны мен өзүнчө бир видео кылып жүктөйүн деп атам. Атай ошондой райондорго бардык. Көчөдө жашаган адамдарды тарттык, наркомандарды тарттык. Ал өтө коркунучтуу. Ал жерлерде адам мындай машинеден түшүп баскандан коркосуң да. Аны мен эч кандай комментарий кылбай эле өзүнчө бир видео кылып жүктөйм. Ошол бийик имараттар турбайбы? Ошолордун эле бир аз машина менен 10-15 мүнөт айдасыңар, ошондой райондорго туш келесиңер. Билбейм, чыныгы Лос-Анджелес ошол жерлерби же бул кооз жерлерби, аны мен билбейм. Мен бул жерде жашабайм. Келип кеттим. Силер дагы ошону билгиле деп атам. Азыр бул видеолорду көрүп алып эле, Лос-Анджелес ушундай экен, кандай кооз экен деп бир тараптуу эле көрүп албагыла деп силерге ушундай эскертүү кылдым. Азыр биринчи Лос-Анджелестин кооз тарабын көрөлү. Кийинки видеодо ошол кооз эмес жагын дагы тарттым эле. Ошону жүктөйм, аны дагы көрүп койгула. Белгилүү Голливуд жазуусуна келдик. Өзү бул жазуу ушул жердеги риэлторлор тарабынан коюлуптур. Ушул райондун баасын көтөрүү, бул жердеги үйлөрдүн баасын көтөрүү үчүн, реклама болуусу үчүн коюлган экен. Андан кийин режиссерлор ушул жазууну кинолордо көп тарта бергендиги үчүн бул жазуу ошо Голливудтун символу болуп калыптыр. Чынында Голливудтун кинолору могул тоонун аркасында Бёрбант деген бир райондо тартылат экен. Biz azыр Griffith деген обсерваторияга келдик. Ушул имарат экен. Ичинде чоң-чоң телескоптор бар экен. Ушунун тегерегинде шаарды тамаша кылсак болот экен. Мына бул жер даунтаун, бийик имараттар болгон Лос-Анджелестин борбору. Эгер оң жакка барсак, бул жакка барсак, Голливуд деген жазууду көрөт экенбиз. Азыр ошону барып көрөбүз. Лос-Анджелесте жума намазга келдик. Ушундай мечит экен. Азыр ичине кирип көрөлү. Oh, I knew it. This is my luck. This is going to happen. That's being pessimistic. You're not really trusting Allah, rather than, the environment, that the laws of cause and effect. Oh, I knew it. This happened. This is going to happen then. Allah is not in the picture here. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. The third condition is that they put their full trust in Allah Azza wa Jalla. Жөнүндө болду, айткылачы. Немесин өзүңөр кылгыла дейт аракетин, кийин результатын Кудайдан күтүп келет дейт. Андан кийин Кудайдан күтүп отура бербей, өзүңөр дагы ошол себебин кылгыла дейт. Андан кийин кыскасы ошону айтты да. Андан кийин эки маанилүү нерсени айтты. Эмне айтты? Ошол максатка жеткенден кийин, ошо дуа кылган нерсени алгандан кийин, муну мен кылдым деп
текеберлик кылбагыла деди биринчиси. Экинчиси, эгер ал ойдогудай болбой калса, дагы ушул туурасы демек ушул деп ошону кабыл алгыла. Эмнеге мындай болду, эмнеге менин оюмдагыдай болбой калды деп арызданбагыла деди. Америкада үй куруп атат. Чыгачтан. Beverly Hills'e geldik dostlar. Ушул жазуунун арт тарабы белгилүү баягы кинолордо билген актер, актриса, ырчы, именно поп жылдыздары. Жөн эле байлар эмес, поп жылдыздары жашаган район. Ушун менен Лос-Анджелес видеосун бүтүрөлү. Бүгүн кечке кыдырдык. Аба ырайы жакшы болду. Beverly Hills'ке бардык. Шаардын үстүнөн панорамадан карадык. Гриффит деген паркка бардык. Белгилүү Голливуд деген жазууга бардык. Бүгүн азыр Венис Бичке келдик, кеч кирди. Ушун менен эртең буюрса Орландо шаарына жөнөп кетебиз. Ал жакта дагы видео тартам. Эгер видеолор жагып аткан болсо, лайкты басып койгула достор. Лайкты бассаңар YouTube менин видеолорум демек адамдарга жагып атат экен деп, дагы менин видеолорумдан кабары жок башка адамдарга дагы көрсөтөт. Ошентип силер мени колдосоңор болот. Анда кийинки видеолордо жолукканча аман болгула.